Салам достор, сиздер менен мен Азаке Элуксун YouTube каналы. Бүгүнкү чыгарылышты Байтик айыл өкмөтүнөн улантмакчыбыз. Ал эми тагыраак айта кетсек, ушул Байтик айыл өкмөтүнүн караштуу Байгелди айылында турам. Байгелди айылындагы менин аркамда турган мектептин ажатканасын 700 000 сом акча коротуп салган финансовый махинациясын көргөзүп бермекчибиз. Азыр эми жүрүңүздөр, мен менен сиздерге эмне болгон ажаткана деп таң калып жатсаңыздар, сиздерге ушул оң жакта турган ажаткананы көргөзөйүн. 700 000 сом ушул Байтик айыл өкмөтүнүн бюджетинен коротулган ажаткана. Ушул ажаткана 700 000 сом акчага салынган. 1-2 метр туурасынан турган ажаткана. Ал эми ширinaсын сиздерге көргөзө турган болсок, туурасын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 метр. 2-ге 8 метр болгон ушул ажаткана 700 000 акча коротулуп салынган ажаткана. Эми бул бүтө элек жатып, мына ремонт ушулда. Мунун үстүн жапканда, кыскасы, могул зымдар менен эле байланган экен, стойкалары. Зымдар менен байланып, үстү карматылган. Азыр аны экрандан да чыгарып берип коебуз. Эми баягы ремонтту сөздүн ачыгын айтыш керек. Кыйраткан ремонт эмес да. Эптеп эле салынган ажаткана. 700 000 сом акчаны булар кандай оюңуздардан чыгарып жазып алдыңар. Негизи эле Байтик айыл өкмөтүндө ушул туалетке окшогон махинациялар көп экен. Анан эми ушу менен эле бул айыл өкмөтү акчаны ушул эле ажаткана менен чектеп калбай, кайра эле жанында дагы бир бала бакча бар экен. Ошол бала бакчага навес салыптыр. 879 000 сомго салыптыр. Ошол навестин көрүнүшүн көрсөңөр, вообще таң каласыздар. Кантип ушуга 879 000 сом акча кетеби деген таң калыш ушул жерден болот да. Салам алейкумдар. Сиз биякта ким болчусуз? Каралчу. Бул туалетиңерди укмуш салып турсуздар, я? Билбейм мындай. Бул боюнча маалыматыңыз барбы жок? Жок. Ушуга канча акча кетти деп ойлойсуз? Билбейм. Эгизи сиз үйгө салсаңыз канча акчага салат элеңиз ушундай? Билбейм, айта албайм. Оюңузча. Оюмда билбейм. Тоокана, веременка салып көргөнсүздөр, жашооңузда бирдеме кылып көргөнсүздөр? Туалетти эмне кылып жүрөт, биякта эмне кылып жүрөт деп эле келгем. Жок, негизи мында үйүңүздө бир куруу иштерин жүргүзүп көргөн адамсыз да. Ооба. Туурабы? Анан эми ушундай ажаткананы канча сомго салса болот деп ойлойсуз? Билбейм. Түшүнбөйм чын азыр. Материалдарын канча билбейм. Бирок ушул ажатканаңызды 700 000 сомго салып берип коюптурбу? Түшүнүгүм жок мун боюнча. Чынын айтайын. Бирок ушуга ишенесизби 700 000 сомго ушул туалет салганына? Билбейм. Эми мындай да. Баягы байкем уялып, жумушунан ажырап калуудан да коркуп атышы мүмкүн. Бул ажаткананын эшигин ачтың, ушул эки тешикке кирип барасың. Өзү ажатканада мындай болуп салынат да, мектепте мындай болуп салынат. Ушул ажатканага кирердин алдында ортосунда биякта дагы бир мындай тозуп турат. Азыр эми бул жерди ачканда жанында женский турат. Биягы мужской. Дагы бир бала келем деп эшикти ачса, ичинде бирөө чоңунан отурган болсо, Кудай сактасын, эми көрүнүп калат да. Ошону хотя бы мындай жаап коет, бияка да бир отдельный навес кылып. Бул жерде андай каралган эмес. Анан ичине кирип келгенде эки тешик турат. Бул эки тешик чоңго турат. Бирок баягы стандарт боюнча бер жакка дагы кичине киргенге, жана жеңилдик киргенге дагы условиясы болот негизичи. Себеби мектепте көптөгөн бала окуйт. Баягы звонокко чыкканда бири-бирин тыкылдатып бүтүп отуруп албайт. Бул квартира эмес, бул мектеп, целый мектеп. Жертам болсо айтат элек, үйүнө жакшы туалет салып коюптур, эки тешиктүү, мужскойунда эки тешик, женскийинде эки тешик. Бирок бул күлкүлүү болгону менен тилекке каршы бул жерде максат только акча, кандайдыр бир жеп кетүү гана көздөгөн деп мен толук эсептейм. Эми бул чындап жинди кишиге деле ясно да, баарыбыз мектепте окуганбыз, эми мында общественный туалеттин стандарты кандай болуш керек экенин билебиз да. Азыр эми мына монтип эшик ачылып турат. Допустим, ичинде бирөө отурат. Мен звонокто чуркап чыктым. Менин артымда кыздар да келатат, тияка кирейин деп. Эшикти ачып кирип баратам, тиякта бала отурат. Бул эмне деген шерменде? Шермендечилик да бул. Мындан бөлөк хотя бы мындай ушунча 700 000 деп айткандан уялбай эле биягына да бир кирип тозуп кой.
хотя бы анан айтканыңарга мындай жеңил болот. Эй, анын бер жагында да мындай тозулган кирпич болчу, силер аны эсептебей калыпсыңар деп айтканыңарга жакшыраак болмок. Женский деле ошол. Эми элестеткиле, ар жагынан балдар. Бала да ары чуркайт, бери чуркайт. Эшикти ачып подружкасы кирип атса, ичинде отурган кыз мына сага шермендечилик мына ушул мектепте туалетинде жатат да. Анан эми туугандар азыр интернет деген баарыңарда бар. Интернетке кирип туруп жазсаңыздар $250 башталат квадрат метри. Даяр үй салып беришет. Ал жерге даяр үй болгондо ичине баардык коммуникация кирет. Паровой, отопление, бүт нерсе кирет. Үйдүн ичине бир гана төшөгүңөрдү алып киресиңер, чамадан менен кийимиңерди, зубный щеткаңарды алып келип эле кирип жашай турган условиядагы үйлөр $250 $450 чейин рыночный баасы бүгүнкү күндө ушундай. Анан эми бул узуну 8 метр, турасы 4 метр, 2 метр. Ошондо бул канча квадрат болуп калат? 16 квадрат, 16 квадрат метрди эсептеп алайын, канчадан салган болуп калат. Анан эми өзүңүздөр көрүп алла. Байтик айыл өкмөтүндөгү болгон махинациялар акчаны жемей, жутмай, тазаламай, ушу жада калса мектепке чейин кирип кетиптир. Балдардын келечек балдарда дейбиз. Балдарга үйрөткөнүбүз ушу. Мындай өкүнүчтүү нерселер да. Мектеп, бул мектеп жаңы салынган мектеп экен. Болбосо жаңы салынган мектеп. Мына аркамда турган жаңы салынган мектеп. Мунун алдында окуп аткан мектебин көрсөңөр таң каласыңар вообще эле. Жанагындай айылдарда 3 комнат, 4 комнатный үйлөр бар го. Ошондой 4 комнатный жер тамда балдар окушчу экен. Азыр эми ушул мектепти салып бериптир. Мунусуна рахмат. Бирок бу жака канча акча коротулду, анысын мен карай элекмин. Мен ушу туалеттен эле токтолуп атам. Демек, Байтик айыл өкмөтүндө финансовый махинация туалеттен баштап төрүнө чейин бар экен. Аны мен азыр ушул туалет менен гана чектебестен сиздерге дагы бир фактысын көргөзүп коеюн. Ассаламу алейкум байга. Ассаламу алейкум, кез учурашып калалы. Ассаламу. Спекта. Сторож окшойсуз. Охрана. Муну ачып берсеңиз биз тиги навести жандан көрүп алсак болот беле. Эч кимге ачпа деп ошо сөйлөбөдү. Неге? Эч кимге ачпа. Ачпа дейт. Булыктарым билинбесин дейби? Навестин баасын билесизби канча сомго турган? Кайдан билем, мага мен ишим жок. Мага Бул айылдын тургунусуз. Ушул навести 879 миң сомго салдырыптыр. Байтик айыл өкмөтүнүн бюджетинен 879 миң сомго салынды да ошончо акча бөлдүрүп алыптыр. Ошого ишенесизби ошончо акча турарын? Баягы ачык сөз, чындыкты. айта албай билем канча. Коркуп айтып айтасыз да, туурабы? Жумуштан кетирип жатты. Жумуштан кетсе мен урган жокмун жумуш мен. Пенсиям бар, мен бөлөк жерде иштейм. Жөн жумуштан кетиргенден коркон жокмун мен. Баягы, всё хорошо. Баягы неме да? Туугандар өзү негизи эле ар бир жерде иштеген бирөөлөр негизи эле коркот да мындай. Хотя бы өзүнүн оюн айын сүйлөгөндөн коркот элдерчи. Азыр мына ушул киши эмнегедир бир тоскоолдук жаратып жатат. Сөгүп сагып эмнеге тартып атасыңар? Ким болосуз? Мен жөнүнө бердим. Аябай күйүп бышып атасыз да. Өтүп бараткан кишим мен жөнүнө. Күйүп бышып атканыңыздан айтып атам. Тартып кетпеди эле, дагы эмнеге тартып атасыңар деп атканыңыздан айтып Өтүп бараткан жөнүнө эле. Мен бияка тартып кеткенде атам жөнүнө элечи. Бирок эми акыйкат үчүнчү байке. Сөздүн ачыгы. Балдардын рызкысына кол салган өзү ким болбосун тура эмес да. Жок, ал билип атам антчы. Кыла берле. Аны эметели, мен эсимде эле жок мен просто. Өткөндө мен келинчегим садикте иштейт да, просто булар ким деп тартып атканда эле келдим, дидим келчи. Жок да, билип атам аны. Мыйзам бузулар болуп атса. Аны мыйзам эмне бака жабып калдыр. Жок, бака эмне жабып калдыр аны. Эми жана кече жүргөндө сөгүнүп сагынбай эле мен жокигечи. Жокиге дидим келди. Айылда суу жок. Ошол жака барбайбы дедим менчи. Иштерин кылыш керек ар бирөө. Жок, ошол жака жардам бербейби дедим аке. Бүгүн кечке сууда жүрдүк мынакей. Суу касыпчы. Сиз да депутатсызбы? Жок, депутатсыз айылдын тургуну жаран болгондой деп менчи. Айылдын тургуну жаран болгондой жардам бересиң. Өзү бирок келинчегиңиз эмне деп атат бул боюнча? Бул келинчегим боюнча бул аркасынан кубалап жүргөн. Келинчегиңиз? Өзү кубалап жүрөт. Кубалап жүрөт өзүчү. Кимди кубалап жүрөт? О, тендерчиктерди кубалап жүрөт. Эмне деп кубалап жүрөт? Бүтүрлү деп.
Анан бүтүрө элек болсо эмнеге акчаны бөлүп берип коюшту? Ким өлүп берипти? Тендершиктерге акча бөлүнүп атпайбы? 200 эме 879 миң сом. Ал мен ишинде жок Жок, дейм жок, али. байке, мындай да. Баягы эми сиз баягы жолдошу катары ушуга күйүп бышып аткан адам катары мен сизге тааныштырып коеюн деп атам да. Бул жерге 879 миң акча бөлүнүп атат. Жергиликтүү бийлигиңерден. Айыл өкмөттөн акча бөлүнүп берип атат. Тендершиктерге акча бөлүнүп кетип атат. Ай мен тартпай эле коет, мен өзүм жака сүрөткө түшкөндө моңура мен да койгочу. Жок, анан сиз өзүңүз монтип ээрчип атсаңыз анан кантип тартпайм? Ой мен ээрчиген жокмун, кызым келет азыр. Кызым өзү мен эмеде иштейт шаарда. Мен кызымды күтүп атам, мектептен чыктым мен амай ээрчип атасың дейт. Ай мен мектептен малды да карайм дедим, малды кирет деп чыккан уйлап түшөттүм эте. Азыр тартып атсам ары өтүп, бери өтүп. Жок, просто мен тиги малды карайм мен, анан кызым келет азырчы. Ошону күтүп атам мен. Байке, сизден бир сураныч. Мына бир сураныч. А мен өзүм Колду бериңиз, мен өзүм мен сүрөткө да түшкөндө моңура мен мен. сизден бир суранайын. Бир суранайын мындай. Адам катары элечи. Ушу келинчегиңиз эми баягы депутат катары эмес, үйдөн элечи. Анан бул садиктин заведующий катары эмес. Үйүңүздөн эле бир айтып койбойсузбу, кел ушу балдардын ырыскысына кол салбай эле. Мына уже чечишкен, уже баштайт деп чыкканда. Чечишип, тендер иштеринен кырылышып бүтүп, бөлөк тендер иштер өткөрүп берди, биз өнөп аткан сөз мен ишинде жок да чыкканча. Бирок Чечип, уже сурок коюп кетишкен, беркилерде келген да. Сурок багынча сая бүтөсүңөр. эми ушуну бизге көтөртүрбөй эле бүтүрүш керек да. Себеби бир жыл мурун муну уже бүтүп кабыл алып. Ошол ызы чогушуп, айыл өкмөтү бүттү деп аткан. Но эме биринде каникулга тарайт бүтчү. Ошондо келип жасайт деп Анан аткан. обязательно ушу бизди ызылдап, биз киргенден анан чындап эле бизден каталчылык кетиптир бул жерде болуп кетиптир анан оңдой. Бир тиын жебейин келинчегим бар. Бир тиын жебейт. Вообще бир тиын да жебейт. Анан оповержение берип койбойбу, бияка мен тиешем жок. Бирок мондай болгондо бирок жаман көрөт да, мисалчы Арчалдын аты чыгат, бул Садиктин аты чыгат. чыгат да. Анан эмне кереги бар анча депчи. Анан акча каяка кетти анан? 879 миң сом. Жасайт атпайбы? Көрдүңүзбү байке? Баягы түшүнүп атам. Келинчек сиздики. Ага күйүп бышып атасыз. Ай мен тартпай эле койчу дейм, сүрөткө түшкөндө моңөрөм мен. Бирок эми ошончо акчаны жээлеп Ой, аткандан мен, кагылдырышыбыз керек да. Силерде журналист сөйлөчү, кимсиңер, айтсаңар. Мага эмне суроо берип атасыңар? Мен бир эмеге тезим жок болсо. Эмнеге айтайынбы, ачыгын эле. Сиз сөгүнүп, сагынып, Сагынбай эле жокиге мен, жокиде мен сүйлөй өзүмдүн мындай өзүмчө мындай жоки менен ушундай эле сүйлөшөм. Жоки менен. Экөө силгер иштешкенбиз. Бир айтышкен болот. Анан жоки менен ушундай эле сүйлөшөт. Жоки деле сүйлөн, ага да сүйлөйт, ошондой сүйлөйт, ал делечи. жок тартпагыла деп анан. Жок, мен жокиге айтма, эмне тартып атасың дедим. Жок эмне, менин начальнигим беле. Жок, негизи айтам да. Мен бирде тиешим жок, айынан ошолор эле, просто мен мисалы мектепти карайм, мен бизде өтүп барат эле азыр деп эле. Көрүп калдым мындайчы. Байке, мындай. Акыйкатты эле бир сүйлөп бериңизчи мына. Мына акыйкат мына акыйкатты бир айтыңызчы. Акыйкатты айткан эмне айтам мен. Ушул эми 60 миң сомдук остановка менен 879. Ой, ата мага элсең териштирип бүтүп до конца кылгылачы. Мага ишимде деп атам. До конца кылгыла, эмете бер деп атпайм. Мен эмесе ишимде жок да, мисалчы. Мындан кийин кайра видео тартып жүргөндү көрүп сөгүнүп сагынып ээрчибейсиз. Ээрчибейм. Келеңиз колду. Мен эмне ишим бар, мисалчы мен 873 миңге, бул 60 миңге мен эмне ишим бар, айтсаңар. Анан эмне тартпагыла деп эле сөгүнүп сагынып ээрчип атасыз. Мына ошол кызык болуп атат да. Анан билинип атпайбы сиз ушул бала бакчанын заведующийдин күйөөсү экениңиз ошондо билинип атпайбы. Өзүңүз тааныштырбай эле келелечи. Монтип тартып атсаң жиниң кирет да. Сизге мен эмне деп тааныштырам? Көчөдө тәтакта жүрсөңүз үйүңүзгө барып тааныштырып кетем. Мен садикте турам. Сиз келип сөгүнүп атасыз. Эмнеге тартып атасыздар? Мен сөктүм. Общий сөгүп атпайсызбы? Жок, мен сени сөктүмбү? Ошо сүмөт берчи, сөккө мен связка энде деген сөзүм бар бүтү. Болду бүт, андай башкам жок мен. Эмне тартып атасыңар? Тияк жетиштүү да. Мен сөзүм энде деген. Көчөдөн эле бир киши келип туруп эмне тартып атасыңар деп сөгүнүп мен энде деген сөзүмчү, мындай эле сүйлөшүп атканда энде деле кошулуп кетет менкичи. Мен өзүм жай сүйлөй албайм, ачык айтканда. Болгон сүйлөгөнүм ушул менкичи. Башына акырын сүйлөй берем, анан сүйлөп, баягы эмеге кирип кеткендечи, азарт кирип кеткенде ушундай сүйлөйм өзүм. Бирок туугандар мындай да. Туугандар мындай да. Бул байкем эми чындап эле келинчегине күйүп атат. Эми келинчеги ушул 879 миң сом желген бакчада заведующий болуп турат. Анан анысы жетишпегенсип ушул Байтик айыл өкмөтүндө депутат болуп иштейт. Анан эми мен сиздерге ушул оң тараптагы аялдаманы көргөзүп коеюн. Бул аялдама ушул демирчүлөр тарабынан салынган. 60 миң сом эле коротулуп, ушундай сонун болуп салынган аялдама. Анан эми ачык айкын эле көзгө көрүнүп турат.
аялдама 60 миң сом коротулган аялдама менен 879 миң сом коротулган навестин айырмасы мына. Анан экөөнүн артыкчылыгы эмнеде деген суроо туулбай койбойт да. Ошон үчүн бул заведующийине жол десек, бул жолдошу сөгүнүп сагынып кылып жүрөт да. Болгону ошону эле айткыбыз келди. Сиздер менен мен Азаке, Эл Уксун YouTube каналы.